На предлогу эгерде этеги а тамгасы менен аяктаган сөздөрдү укулатырган болсо, анда на предлогу га деген мүчөнү берет. Мисал үчүн, мы пошли на свадьбу, биз тойго бардык болот кыргызчасында. Мы были на свадьбе, эгерде этеги а тамгасы менен аяктаган сөздөрдү кылатырган болсо, анда да мүчөсүн берет. Мисал үчүн, мы были на свадьбе, биз тойдо болдук. Мы не пойдем на вечеринку, биз вечеринкага барбайбыз, биз кечеге барбайбыз. Мы не были на вечеринке, биз вечеринкада кечеде болгон жокпуз. Демек, вечеринка десек этеги а тамгасы менен аякталат да, у болсо га на вечеринку, вечеринкага, на вечеринке, вечеринкада болот. Андан кийин работа деген сөздү ала турган болсок, работа этеги а, эгерде наны коюп туруп этегини у кылсак, анда га мүчөсүн берет. Мисал үчүн, на работу, жумушка. Мы пошли на работу, биз жумушка бардык. Мы каждый день ходим на работу, биз күндө жумушка барабыз. Мы каждый день на работе, биз күндө жумуштабыз. Урматтуу достор, андан кийин комментарийге сөзсүз калтыра кетиңиздер. Мен комментарийде буюрса текшерем. Я выйду на улицу, мен көчөгө чыгам десек, окончаниясы кандай болот? Я гуляю на улице, мен көчөдө сейилдеп жүрөм десек кандай болот? Сөзсүз комментарийге калтыра кетиңиздер. Буюрса туура же туура эмес экенин аныктап аласыздар.